Борбор калаада Токтогул көчөсү менен Эркиндик бульварынын кесилишинде дал ушул өзүңүздөр көрүп тургандай шахмат аянтчасы жайгашкан. Биз дал ушул жерде турган чагыбыз. Бул жакта 18 стол, 9 коргоол ойноо жайы менен жана ошондой эле шахмат ойноочу столдору бар. Биз азыр ушул жерден сиздерге болуп жаткан көрүнүштү чагылдырып беребиз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Шахмат жөн гана оюн эмес, ал андан чоңураак нерсе. Бул айкындалган көркөм касиеттери жана көп илимий элементтери бар интеллектуалдуу акт өткөрүү. Шахмат физикалык жетишкендиги бар спорттун түрү. Бул адамдардын кээ бир касиеттерин өстүрүүгө карата жумшалган жагымдуу көнүгүүлөрдүн жолу. Кичинекей балдар үчүн дагы акыл эсин өстүрүүчү каражат катары каралат. Шахмат оюндарын ойноо менен ар бир бөбөктөгү жаратылыш берген эң чоң потенциалды ачууга болот. Бала үчүн шахмат кубануу менен аракеттенген кызыктыруучу оюн, кызыктуу практикалык ишмердик болуп саналат. Адам баласын аң сезимин өстүрүүгө өтө чоң пайда берет да. Ойногондо өзүнчө бир ырахат аласың. Бир кадимкидей стратегия, оюн талаасы, кандай алдын ала ойлонууга көп мээни иштетүүгө көп жардам берет. Ушул жерге келгенде көп ошо аксакалдардын ойноп отургандарын көп көрүп, кызыгып, сырттан карап туруп дагы көп нерсени үйрөнөсүң да. Кыздарым ойнойт үйдө. Кээде ойноп калабыз үйдө. Андай ошо аң сезимге өтө пайдалуу тиет да бул шахмат. Ойлонууга, алдын ала 5 ходду ойлонуп иш жүргүзөсүң да. Мен 5-6 жылдан бери ойнойм. Ооба көбүнчө көңүл ачып үчүн ойнойт көбүнчө. Шахмат кызыктуу да башка оюнга караганда салыштырмалуу. Чынын элечи. Эмне себептен шахмат деп аталып калган? Чыгышта эл башкарган падышаны шах деп аташат. Ал эми мат өлдү деген сөз. Демек шахмат деген сөздү душмандын падышасына өлүм деп которууга болот. Оюндун маани максаты да мына ушунда. Ак жана кара эки аскер 64 чакмактуу тегиз тактайда салгылашат. Ар бир аскердин куралында 8ден пешка, 2ден ат, 2ден пил, 2ден ладья, 1ден ферзь жана 1ден король болот. Урматтуу көрүүчүм, биз сиздерге дал ушул жердеги шахмат аллеясындагы болуп жаткан атмосфераны сиздерге бере алдык деген ишеничтебиз. Эгерде жаккан болсо, анда лайктардан басып коюңуз, биздин YouTube каналга катталыңыз, комментарий жазыңыз. Биз ар дайым сиздерди күтөбүз. Ал эми кызматыңыздарда болгон мен Айдина Шамшиева жана оператор Ринат болду. Көрүшкөнчө.